Gölдün жээгине, мына gölдün жээги дебейин, бир аз өйдөрөөк тараптан 12 сотук жери, кызыл китеби жана ошондой эле чоң мансартный 2 этаж подвал менен кошо достор 57 000 долларга чыкты. Дагы сүйлөшүү жолдору болот. Бул тараптан Бишкек тарабынан келебиз, ары көздөй жетөгүз, маңдай тарабы балыкчыга түз кирип кетет. Бишкектен келатканда эле сол тарапты көздөй жүрсөңүздөр, сатылып аткан дача ушул жакта аяк жагында жайгашкан. Biz azı satılıp atkan dачанын алдында турабыз. Сол тарабында өзүңүздөр көргөндөй 3 этаж подвал менен кошо. Үстү дагы мансартный болуп жасалган үй. Жана ошондой эле 12 сотук жери менен, мына тех паспорт менен бул жерден көл көрүнүп турат. Көчө тарабын ала турган болсок, бир 50 метрдей көчө тарабы. Мына аркыс там андан ары көздөй сетка бүткөнгө чейин достор. Мунун ичинде алмасы, кокон гиляс, карагат бардык түрлөрү бар. Ичинде көрсөтөбүз. Мына достор, анда эмесе дачаны кайсыл жерден алам десеңер, көлдөн алыш керек. Бул балыкчыдан чыккандан кийин Чолпон ата жакка кеткен тарапта, балыкчыдан чыккандан кийин сол тарапта жайгашкан. Мына өрүңүздөргө өзүңүздөр баа бериңиздер. Мына алма, өрүккө, мына өрүк. Мощный өрүк. Өрүктүн түрлөрү бар экен, абрикосу дагы, Королевский дагы, беркиниси да. Жана ошондой эле летний алмалар. Мына летний алмалар бышы боже жерге түшүп аткан маал экен. Бул абрикос мына бүтүп калды уже. Андан кийин мына кара өрүк бул жагында. Ошондой эле малиналар. Бул жерде карагаттар, мына достор, карагаттар. Андан кийин груша, бул жерде талгаркасы өзүнчө лесная красавицасы бар экен. Кыда алмалар бар экен бул жерде. Мына бул жерде превосходный, мощный. Карагатты жаңы эле түшүмөн сатып бүттүк дейт. Мына карагаттар да бар экен. Алчалар бар экен. Бул жерден 3 огород экен. 3 огород. Кызыл китеп менен 3 огород. 4 сотуктан 4 сотуктан. Бул жерге помидор, бадыраң, кызылча, өзүбүзгө керектүү нерселердин баарын тигип алган. Жана ошондой эле мына өрүктөр сатылып бүтүптүр. Билгендей эле эң баалуу превосходный алмасы да бар экен. Номер. Достор, бул жерге тооканасы бар экен. Мына бул жерде болсо мал коросу бар экен. Койлорду байлап койгонго. Бул дача негизи сапаттуу болуп, нем убагында бир полковниктин дачасы экен. Мына бул жерден киребиз дагы, бул гараж экен. Азыркы учурда жашап аткан инсандар бул жерде кухня кылып алыштыр. Атак гараж кылсаңыздар өтө эле болчудай. Андан сырткары сол тарабын өтө турган болсок, кичине эле гана ремонт бериш керек, бирок иштеп аткан банясы бар экен, мощный. Достор, анда эмесе үйгө киребиз. Азыркы жашаганга бардык шарттары менен мына үй. Бул жерге киргенде зал, жана ошондой эле бул жерде бир спальный, пластиковый терезелер салынган. Жана ошондой эле бул жерде дагы бир спальный достор. Анда эмесе азыр мансарт тарабына чыгабыз. Бул негизинен экинчи этажын убагында бильярдный кылып отурушчу экен. Бул тарабынан вид на Исик көл дейт го. Ысык көлдү карап отуручу вид түбүнөн. Бул жерде бир бөлмө экен, чоң эс алуучу. Жана ошондой эле азыр биз арт тарабына өтөбүз. Арт тарабында бул жерде балкон бар экен. Анча мынча чек жете лактан бер дагы могу огород жайың, алма, өрүк, 12 сотук жер, мына көл көрүнүп турат түбүнөн. Тып-тынч. Бул жерде ар кайсы жерден келип алгандар бар экен. Хоть Оштон болосуңбу, Баткенден, Нарындан болосуңбу, любой жер кыргыз жери, кыргыз элиники дегендей. Мына ушул жерден достор. Кимде ким балыкчы шаарына көл жээкке жакын жерден үй издеп жүргөн болсо 709 86 87 87 номерлери түздөн түз ээлери менен байланышасыздар. Базар жок Элдияр доллар каналына катталып, сөпсүз түрдө бөлүшүп кетиңиздер. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз.